Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Буга чейин Астрал тасмасынын биринчи бөлүгүн көрдүк. Анда сиздер калтырган ойлорду талдап чыксак, кээ бирине коркунучтуу тасмалар жагып, бирок арасында кээ бирлерине такыр эле жакпаптыр. Бирок катталуучуларыбыздын көпчүлүгүнө жаккан да ысмал. Ошондуктан көпчүлүккө башы бүгүн ошол тасманын экинчи бөлүгүн көрөлү. Анда жүрөктөрдү дагы бир жолу титиреткенге даяр болуп калсаңыз, акырындан баштай беребиз. Достор, калың элде Москва бир күндө курулган эмес деген сөз бар экен. Сыягы ошол мезгилде эле Москвада короочулар жетишпей, сырттан барган мигранттарга муктаж экендигин өздөрү да түшүнүшкөн окшойт. Андыктан биздин көрүүчүлөрдүн арасынан дагы Москвага короочу болуп иштегени барып калган болсоңуз, документтердин баардык түрү боюнча Иса мырзага кайрылсаңыз болот. Москвада керек болгон документтердин баардык түрлөрүн, документтердин арасынан эң эле татаал деп эсептелген регистрация маселеңизди дагы чечип бере алат. Андыктан жасатаардын алдында коңгуроо кылып, өзүңүзгө керектүү суроолордун баардыгын берип, шарттары жөнүндө түшүнүп алсаңыз болот. Ошондуктан калем дептериңизди алып, шашпай отуруп байланыш сандарын жазып алыңыз. +7 901 547 86 17. Тасманын башында Джордждун кичинекей кезиндеги убакытты көрөбүз. Ал апасы Лоррейн менен жашаган үйдө түшүнүксүз бир окуялар болуп, алардын үйүнө жардам бергенге Карл менен Элис келген болчу. Бул убакта Элис дагы жапжаш, таптатынакай кыз экен эле. Анда Лоррейн баласы менен болуп жаткан окуяны Элиске айтып, ага сүрөттөрдү көрсөтүп, балам бир нерседен коркуп жаткандыгын жакшы түшүнүп жатам, бирок ал эч нерсени айтпай жатат. Ошондуктан сиздерди чакырдым десе, сүрөттөрдү көргөн Элистин жүрөгү биздин кээ бир катталуучуларыбыздыкындай эле түшүп калды. Ал бир кезде Джорджду отургузуп алып, видео тасмага тартып эле сала баштайт. Анда Джордж анын көзүнө көрүнүп жаткан нерсе жөнүндө такыр айткысы келбегендиктен, Элис ага кайрылып, анда экөөбүз башкача жол менен баралы. Сен көзүңдү жумгунуң деп эле аны астралга киргизет. Анда Джордж дагы деле анын көзүнө көрүнгөн нерсе жөнүндө айтпай койду. Элис анда Джорджко экөөбүз азыр бир жакшы оюн ойнойбуз. Мен үйдү тегеренип басамын, сен болсо ысыкча муздак экенин айтасың. Анда баштадык деп эле Элис үйдү тегеренип жатса, жанагы көзүнө көрүнгөн нерсеге жакындаган сайын Джордж ысык дей баштайт. Анда Элис аны таап алып, дароо эле ылдыйга түшүп, Лоррейнге кайрылып, сиздин балаңыздын жаш кезинен эле астралга кире турган жөндөмү бар экен. Бирок тирүү адамдар ал дүйнөгө кирбеш керек. Ал дүйнө жин шайтандардын жана өлүктөрдүн дүйнөсү. Балаңыз бул нерсени түш деп ал жака кире бергендиктен өлүктөрдүн бири аны байкап калып, эми Джордждун денесине киргиси келип жатыр деген жерден эле кадр бүтүп калат. Биз билгендей тасманын биринчи бөлүгүндө Элис өлүп калган болчу. Анда бул окуя боюнча Рене тергөөчүлөрдүн бирине сурак берип жаткан. Ал окуянын башынан бардык нерсени төкпөй чачпай айтып берсе, тергөөчү анын бир дагы сөзүнө ишенбей, балким Элисти сиздин күйөөңүз өлтүргөндүр. Анын мойнунда адамдын колунун изи бар экен. Анан дагы фотоаппаратта кемпирдин сүрөтү бар экен. Бул ким десе, Рене, мен аны тааныбаймын. Ал өлгөн адамдардын бирөөсүнүн арбагы болушу мүмкүн. Мен сизге чындыкты айтып жатам, менин күйөөм адам өлтүргүчү эмесе. Тергөөчү анын сөздөрүнө такыр ишенгиси келбей, сиз жин шайтандар жана арбактар деп кайдагы жомокторду айтып жатасыз. Эми кантсе да азырынча далилибиз жок деп аны кой берип жиберет. Бул убакта каармандарыбыздын үйүндө тартип сактоочулар изилдөө ишин жүргүзүп жаткандыктан, алар Джордждун апасы Лоррейндин үйүнө келип убактылуу жашап калышат. Бирок эмнегедир Рененин көңүлү дагы деле тынчыбай. Ал жердеги турган пианинаны бирөө ойноп аткандай болуп, анан дагы кичинекей кызына бирөө тийишип аткандай ал кечке эле ыйлай берди. Ал бул тууралуу Джорджко айтса, Джордж аны сооротуп, биз эми балабызды куткардык го. Өткөн иш өттү да кетти. Эми мындан ары бактылуу жашайлычы. Сен балким мурдагы корккон нерсеңен таасир алып жаткандырсың, бардык нерсени унут деп коет. Биз мындан соң кайтыш болгон Элистин жардамчысы Спекс менен Такерди көрөбүз. Алар Элистин үйүнө келип, анын өлүп калганына кайгырып сүйлөшүп жатышса, жертөлөгө түшө турган эшиги өзүнчө эле ачыла баштайт. Алар ал жакка түшүп, Элистин жумушуна тиешелүү аябай көп буюмдарды көрүшүп, анан да видео кассеталарды жыйнап жатып, ал жердеги Джордждун кичинекей кезиндеги тартылган тасманы таап алышты. Алар тасманы көрүп жатып, Джордждун көзгө көрүнбөгөн бирөө менен сүйлөшүп жатканын байкап калышат. Биз бул убакта кайрадан Лоррейндин үйүнө өтөбүз. Анда түн бир убакта ойгонуп кеткен Лоррейн неберелеринин кабар алып коеюн деп Долтонго кирсе, Долтон чоң энесине сиздин артыңызда бирөө турат. Аны караңыз десе, Лоррейн эки жактагы эле эч кимди таппай койду. Бирок ал үйдүн башка жактарын текшерип жатып, бөлмөнүн бирөөсүнөн ак кийимчен бирөөнү байкап калды. Бир кезде жанагы ак көйнөкчөнүн жанына барайын десе эле, баласы Джордж ал жерден чыгып калат. Ал апасына кайрылып, биз бул нерсенин бардыгынан өттүк эле го. Сиз эми көзүмө көрүнүп жатат деп дагы баштадыңызбы? Менин үй бүлөмдү коркутуп жатасыз деп эле ал жерден жини келип кетип калды. Эртеси болсо Долтон апасына түшүндөгү болгон нерсенин бардыгын айтып берет. Ал түшүмдө мага чоң энем келди, бирок анын артында түшүнүксүз бирөө турган. Анан дагы мен түшүмдө атамды көрдүм. Ал өзүнчө эле бирөө менен сүйлөшүп, сен бул жерден кет деп жаткан. Мен анын үндөрүн так эле уктум деп айтып берет. Биз байкагандай чындап эле Джордж аябай өзгөрүп, сыягы жин шайтандар ага дагы кирип алган окшойт. Түндөгү болгон окуядан кийин
Лорейн дароо эле Элистин үйүнө барып Спекс менен Такерге жолугат. Лорейн аларга кайрылып, буга чейин биздин кылган аракеттен майнак чыкпаптыр. Анткени мен түнү дагы деле жанагыларды көрүп жатамын. Силер мага жардам бергилечи десе, алар Лорейнге жүрүңүз, биз сизге бир нерсени көрсөтөбүз деп айтат. Көрсө алар буга чейин Джоштун жаш бала кезиндеги видео тасманы тазалап көрүшсө, ал жерде Джоштун азыркы кездеги элеси жүрүптүр. Бул убакта үйүндө жүргөн Ренеге тергөөчү коңгуроо кылып, биз Элистин мойнундагы адамдын колун аныктадык. Ал издер сиздин күйөөңүзгө эч кандай тиешеси жок экен десе, Рене кубанып эле олтуруп калган кезде адаттагыдай эле түшүнүксүз үндөр пайда болуп, буюмдар кыймылдай баштайт. Ал меймандар олтурган бөлмөгө кирсе, ал жердеги жанагы ак көйнөкчөн олтуруп, бир кезде ордунан туруп кетет дагы Рененин кызы ыйлай баштады. Анда Элис кызынын бөлмөсүнө чуркап барса, ал жакта да түшүнүксүз үндөр пайда болуп, кызы жок болуп кетип, ылдый жактан үн чыккандан ылдый жакка түшсө эле жанагы ак көйнөкчөн пайда болуп аны жаагынан ары бир чапты. Бул убакта Лорейн менен эки каарманыбыз Элистин жоктугунан тасманын башындагы Карлды чакырышат. Арадан көп жыл өткөндүктөн ал дагы аябай эле каарып калыптыр. Анда каармандарыбыз андан суранып, биз көп суроолорубузга жооп ала албай жатабыз. Сиз арбактар менен байланыша аласыз го? Элис менен байланышыңызды сезсек, Карл өзүнүн тамгалар жазылган кубиктерин алып чыгып, макул, мен аракетимди кылып көрөйүн, бирок бул нерсе ишке ашат деп кепилдигимди бере албаймын деп эле баштап жиберет. Ал бир кезде кубиктерин ырытканча Элистин атын айтып, сен бул жерде озоң белги бер десе, ал жердин жарыктары өчүп, Карл суроо салып кубиктерди ырыткан сайын Элистин арбагы жооп бере баштайт. Ал кубиктердеги жазууларда мени аял өлтүрдү, анын максаты өлтүрүш. Ал ооруканада жашайт деп эле бир оорукананын дареги жазылып калат. Көрсө дареги жазылган ооруканада бир кездерде Лорейн иштеп жүргөн экен. Бул убакта эс ооп калган Рененин жанына анын күйөөсү Жош келип, анын жыгылып эс ооп жатканда башын деле оорутпай көтөрүп барып эле диванга жаткырып коет. Бул убакта төрт каарманыбыз Элис белги кылып берген ооруканага барышкан. Анда коркунучтуу тасманы биротоло коркунучтуу кылып алып оорукана иштен чыгып, буюмдары чачылып бузулган акыбалда экен. Анда бөлмөлөрдүн бирине келгенде Карл бизди ушул жака Элис жөнөттү деп айтат. Лорейн бир кезде бул ооруканада иштеп жүргөндүктөн ал бөлмөнү дароо эле таанып, бул бөлмөдө Крей Паркер деген адам жатчу. Ал өзүнүн түшүнүксүз кылган кыймылдарынан ооруканага түшүп калып, бирде ооруканага Жош менен келсе, мага дагы асылып жиберген. Эртеси ал оорусунан айыгып эле экөөбүз лифтте чогуу жолугуп калып, мен андан соң медайымдан ошол Паркер Крей оорубай калдыбы деп сурасам, ал кеше эле өлүп калган деп айткан. Демек биз анын үйүнүн дарегин табышыбыз керек окшойт деп эле оорукананын архивинен үйүнүн дарегин таап алып, ошол жакка жөнөп калса, биз мындан соң Жошту көрөбүз. Ал ваннага кирип алып эле Валак деген бирөөгө кайрылып, аны менен сүйлөшүп, мен бул нерсени кылбай эле коеюнчу десе, ага түшүнүксүз үндөр чыгып, сен алардын бардыгын өлтүрүшүң керек, антпесең өзүң өлүп калышың мүмкүн десе, Жоштун түсү аябай эле өзгөрүп кетти. Бул убакта эсине келген Рене дароо эле кызынын бөлмөсүнө чыгып, анын ордунда экенин көрүп, жүрөгү жаялып, бирок күйөөсүнүн акыркы күндөрү өзгөрүп, кыймылдары башкача болуп жаткандыгын байкап, анан дагы пианинодан өзүнө бир тааныш обондун чыга бергенин угуп калат. Көрсө, бул обонду Рене күйөөсү Жошко арнап чыгарган экен. Бул сөздөрдү уккан Жош бир нерсени байкап калдыбай тур союлун көтөрүп алып, мен азыр келемин деп эле кетип калат. Бул убакта каармандарыбыз Крейдин үйүн тапса, ал үй дагы капкараңгы, эч ким жашабайт экен. Эми үстөккө босток кылып араң эле турган жүрөктү дагы түшүрбөй күндүз эле барышса болмок экен эле. Кандай болбосун, каармандарыбыз бөлмөдөн бөлмөгө кирип издеп жатышса, ал жерде бир кичинекей кыз пайда болуп Спекс менен Такерге, эгер ал силерди көрүп калса, мени силерди өлтүр деп буйруйт десе, эки каарманыбыз ал жерден качканга шашылышты. Бул убакта ал жерде үйдү кыдырып жүргөн Лорейн сүрөттөрдүн биринен буга чейин көргөн ак көйнөкчөндү көрүп калат. Бир кезде ал жердеги люстра түшүп кетсе, Карл дароо бир нерсени сезип калып, кубиктерин ыргытып, мага жооп берчи, сен Элис эмес окшойсуң десе, жок деген жооп келет. Сыягы башка бирөөнүн арбагы аларды бул үйгө алып келип өлтүрөйүн деген окшойт. Бул убакта союлун кармап олтурган Жош, сен эмне Ренеге белги берейин деп жатасыңбы? Аракет кылбай эле кой, колуңдан эчтеке келбейт, сен эми караңгылыкта жашайсың деп ал жерден кетип калат. Биз ушул жерде түшүнгөндөй, чындап эле Жоштун денесине өзү кайтып келбей, башка бирөөнүн арбага кайтып келиптир. Бул убакта Крейдин үйүндө жүргөндөр ал жерден бир жашыруун бөлмөнү таап алышты. Бөлмөдө шейшептер менен жабылган 15 дене бар экен. Анан да ал адамдардын жоголгондугу тууралуу маалыматтар жазылган гезиттер топтолуп, Жош кичинекей кезинде көзүнө көрүнө берген кемпирдин кийими илинип турган. Көрсө, ал кара кийимчен кемпир аял киши эмес эле Паркер Крей экен эле. Ал апасынын буйругу менен кыздарды өлтүрүп, алардын денелерин тизип, өлгөндөн кийин дагы арбагы бул дүйнөгө келгенге аракет кылып адам өлтүрүүнү көздөп жүргөн экен. Көрсө, Жоштун денесине өзү кирбей эле ошол Паркер Крей кирип, жанагы ак кийимчен жүргөн анын апасы буйругун берип, үй бүлөңдү өлтүр деп жаткан экен. Бул нерсенин баардыгын түшүнүп калган Лорейн дароо эле Ренеге барып, аны бала чакасы менен үйдөн алып кетип калып, Жошту уктатып салабыз деп атайын дары даярдап, ал жака Карлды жөнөтүшөт. Бирок алардын ою такыр эле ишке ашпай калды. Анткени Жош алардын баардыгын ким экенин билет экен. Себеби Жошко ак көйнөкчөн апасы каармандарыбыз тууралуу маалымат берип туруптур. Анда үчөө биригип
чыгып Джордж менен мушташканда карабай эле үчөөнү үч жака ыргытып, бир кезде Карлдын экинчи ааламда ойгонгонун көрөбүз. Анда чыныгы Джордж анын жанына келип, сизди Крей өлтүрүп койду. Ал азыр менин денемде жүрөт. Мен ал жака эртерээк кайтпасам болбойт. Сиз мага жардам бере аласызбы десек, Карл жок, бул нерсени мен кыла албаймын. Элисти табышыбыз керек, ошол гана кыла алат. Ал үчүн биз бул ааламдан тереңирээк киришибиз керек деп экөө Элисти издеп жүргөн кезде Джордж өзүнүн биринчи жашаган үйүн көрүп калды. Ал жерде биз тасманы биринчи бөлүгүндө көргөн түшүнүксүз бир адам басып жүргөн болчу. Анда Джордж дароо эле үйгө барып такылдата баштаса, биз тасманы биринчи бөлүгүндө көргөндө эки каарманыбыз жатайын деп калганда эле эшиги такылдаганы билине баштайт. Көрсө ошондо эшиги такылдап, бирок эч кимдин жок болгондугунун себеби такылдаткандар экинчи ааламдан болуп жаткан экен. Анда жанагы түрү суукту жок кылганга Элис жардам берип, Джордж аны тапканда кубанып эле сурай баштады. Анда Элис, сен өзүңдүн денеңди кайтарып алыш үчүн Крейдин башынан өткөн нерселерди айтып, аны өзүң жака тартып алышың керек. Ошондо гана сенин денең бош калганда сен өзүңдүн денеңи бара аласың деп айтса, анда Джордж менин эсимде эч нерсе жок да десе, Элис, анда биз сенин бала кезиңден сурайбыз деп айтат. Көрсө жанагы Джордждун бала кезиндеги видео тасмасында чоң Джордж жүргөндүгүнүн себеби Джордж барып өзүнүн бала кезинен өзү Крей тууралуу сураган экен. Ошентип өлүктөр ааламында жүргөн 3 каарманыбыз ал жерден кызыл эшикти таап алып эле анын ичине кирип кетишти. Бул убакта Рене менен Лорейн Карл маселени чечсек керек деп кайрадан үйүнө келип, ал жерден Джордждун караңгыда жалгыз олтурганын көрүп калышат. Бул убакта Джордждун денеси өңүнөн кетип каарый баштаган экен. Ал дароо эле эки каарманыбызды кубалап жөнөп, аларга жетип алып уртокмук алып баштап, Лорейнди бир бөлмөгө камайт дагы Ренени өлтүрүүгө киришип калды. Бул убакта үйгө Далтон менен Фостер дагы келип калган эле. Окуяны көрүп калган Далтон Сойл менен Джорджду жыга чаап, үчөө андан качып эле жер төлөөгө кирип Бекингемге жетишип калат. Бул убакта өлүктөр ааламында жүргөндөр жанагы эшиктен кирип Крейдин бала кезиндеги бөлмөсүн көрүшүп, анын кызга окшоп кийинип олтурганын көрүп калат. Көрсө ал кичинекей кезинде апасы өтө бир мыкаачылык менен мамиле кылып, анан дагы сенин атың Крей эмес, сен кыз болуп төрөлүшүң керек эле, сенин атың Мэрилин болуш керек деп эле уртокмук ала берет экен. Бир кезде ал карап турган каармандарыбызды көрүп калып эле кыйкырып экөөнү сыртка чыгарып жиберди. Ызычуу болуп жаткан жерде буга чейин эсин жоготкон Спекс ойгонуп, дароо эле Лорейнди бошотуп Ренени көздөп чуркашат. Анда Джордждун денесиндеги Крейдин аларга жакындап калганын байкаган Далтон апасына айтып, мен астралга кирейин, атамды ал жактан таап чыкпасам болбойт окшойт деп эле апасынын макул эмес болгонуна карабай эле кирип кетет. Бөлмөдө жалгыз калган Джордж көптөгөн денелердин үстүндө ак шейшептер жабылып турганын көрөт. Бул убакта Крей жертөлөгө жетип алып, Рене балдарын коргоого аракет кылып, аны менен мушташа баштайт. Бирок Крей күчтүүлүк кылып, аны дароо эле уруп салып, жардамга келген Спексти деле токмоктоп салды. Биз бул убакта кайрадан экинчи ааламга өтүп, Элис ал жактан Крейдин кичинекей кезиндегисине жолугуп калат. Анда Элис Крейге, сен мага жардам бергениң, эшикти мага ачып берчи, мен дагы сага жардам берип апаңдан кутултам деп жатсам, ичкериде Джорджду Крейдин апасы муунтуп алып кыйнап жаткан эле. Бул убакта Крей дагы Долтонго кол салайын деп калган болчу. Анда Элис жанагы аялдын артынан келип, аны ошол жерде жыга чаап, жерге жатып калганда башына кайра-кайра эле ура баштайт. Ошентип ал аялдан дагы Крейден дагы кутулуп, Джордждун денеси дароо жерге жыгылып, Элис эки каарманыбызга, силер эми биринчи ааламга баргыла. Карл, сен дагы кетсең болот, анткени сен дагы толук өлө элек экенсиң. Жүрөгүң согуп жатканды сезип жатам деп экөөнү тең жөнөтүп жиберип, аларды жолдон Далтон таап алып эле кантип кетишти көрсөтүп, бул ааламга жетип келишет. Бирок Рене эмнегедир Джорджду көрүп дагы деле ишенбей жатты. Анда Джордж Ренеге, бул чындап эле менмин, пианинонун ойнолгону кулагыңа угулуп жатты го, ошондо мен атайын сага белги бергенге аракет кылып жатканмын. Бирок сен ал нерсени түшүнө албай койдуң десе, Рене ошондо гана ишенип, балейнин баардыгынан кутулуп эми гана тынчташууга келишти окшойт. Тасманын аягында Спекс менен Такер бөтөн эле бир үйгө келип, алардын көзүнө көрүнбөгөнү менен Элистин арбагы ар дайым алардын жанында жүргөнүн байкайбыз. Көрсө ал үйдө дагы бир оорулуу кыз бар экен эле. Анда Элис ал кыздын эмне үчүн ооруп жатканын көрүп жүрөгү түшүп, ошол мүнөттөрдө эле тасма аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анда кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, каналыбызда мыкты тасмаларды күтүүнү унутпаңыз.